Саламатсыздарбы? 11 каналында эртеңки күндүн аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Аны мен Гүлмир Эркинбек кызы айтып берем. Жердин түндүк жарым шарында 3 мартка карата орточо температуранын деңгээли 2 градуска көтөрүлдү. Америкалык метеоролог Эрик Холтаустун айтымында глобалдык жылуулук биз күткөндөн да тез жылып жатат. Окумуштуулар узак убакыт бою климаттын температурасы 2 градустан ашса, бул адамзатына чоң зыян берерин айтып келишкен. Жана бул убакыт келди. Бирок жердин түндүк жарым шарында эле илимпоздор бул баарыбыз үчүн чечүүчү кадам болуп саналат дешет. Азыркы учурда климатка абдан көңүл бурушубуз керек. Бирок окумуштуулардын талдоосу боюнча бул убакыт 29 жылдан соң келиши керек болчу. Түндүк жарым шардын көп аймактарында дээрлик кыш мезгили болгон жок. Арктиканын кээ бир жерлеринде абанын температурасы 16 градуска жылуураак болду. АКШнын чыгыштан батышка чейинки жээктеринде кыш аябагандай жылуу болду. Европа жана Азияда февраль айы рекорддук түрдө жылуу болуп, ал эми Борбор Азияда март айы жаан-чачындуу болуп жылуу болду. Анда эртеңки күндүн аба ырайын карап көрсөк, Кытайга Борбор Азиядагы циклон жетти. Мисалы Борбор Азияга жакын турган Ак Суу шаарында жаан жаап, Үрүмчү шаарында карга айланат. Циклон Казакстандын чыгышында жана борборунан орун алды. Астана шаарында бүгүн жааган кар эртең токтойт. Алматы шаарында күн жылуу болгондуктан дагы эле жаан жакшы токтой элек. Өзбекстанда аба ырайы тез-тез өзгөрүп турат. Жаан Фергана өрөөнүндө гана жаайт. Калган аймактарда күн ачылып, абанын температурасы 10-16 градустун тегерегинде өзгөрүп турат. Түркмөнстанда жаан жаашы токтоп, эртең күн ачылат. Тажикстанда жаан-чачын каттуу жаап жатат. Мындай климат эртең да сакталат. 19 мартта түнкүсүн көпчүлүк аймактарда, күндүз жана 20 мартта түнкүсүн айрым жерлерде жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. 20 мартта күндүз Ысык көл, Нарын областарынын айрым жерлеринде жаан-чачын каттуу жаайт. Калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Тоолуу аймактарда автожолдор тоңголок тайгак болушу күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 19 мартта Ысык көл акваториясында 15-20 метрге жетиши күтүлөт. Аба ырайы бизге күтүүсүздөн эмнелерди даярдап турганын алдын ала билгиңиздер келсе, 11 каналында аба ырайынан кабардар болуп туруңуздар. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Көрүшкөнчө.